5 сортун тиккенбиз, пионердики дагы 4, ана стердики 2 болуп калды да. Анан чыгыштары жаман эмес. Өзүнүн мындай сууукта болуп кетти. Мына суукка деле мындай чыдамкай десек болобу, чыдамкай болот экен десек да болот. Ошо бияк тумгайраак болуп, кичине коюштуктары жакшыраак болуп калды. Бирок Суу маселеси эме болгон, проблема болгон турат. Кичине болуп калды эми. Анан муну жакында буюрса 10 күндөн силоско чапсак деп атабыз. Баягы суарганда дагы кичине көбүрөөк суарганын үстүнө эң негизги жер семирткич катары бул жерге минералдык жер семирткичтерди бериш керек эле да. Топуракты лабораторияга берип, андан кийин ошол лабораторияга бергенде ошол жерлердин кайсы зат жетет, кайсы зат жетпейт, кандай жер семирткичти бериш керек экенин аныктап берет. Бул жерде дагы гумустук горизонт жок да негизи. Анан өзүңүздөр анализин алыңыздар, бериңиздер, биз болсо ошо рекомендация беребиз.